Салам достор, Латокенден 2FA кантип жандырабыз. Google аутентикация жандырыш үчүн биз Латокенге киребиз дагы. Бул жердеги эң үстүндөгү өзүбүздүн аты жөнүбүз жазылып турган жерди басабыз. Мына жерде ушул жерге кирип басабыз дагы. Басканда бизге безопасность деп чыгат. Мына контактный адамдын сүрөтү турган жери. Ушул жерди басканда бизге мындай терезе ачылат. Биздин данныйларыбыз турат. Ушул жерден мына безопасность деген жерге киребиз. Безопасность деген жерге киргенде бизде бул жерде Google аутентикация деп турат. Мына жерде мынакей. Ушуну жандырышыбыз керек. Мына галочканы жандырышыбыз керек. Ал үчүн эгерде силерде мындай өчүк болсо, ушуну жандырыш үчүн бул кнопканы басасыңар. Азыр мен бассам өчүр дейт да. Муну басканда код берет. Эң мындай сүйлөп эле айтып коеюн. Код берет. Ошол кодду биз мына Google Out для транзакций деп турбайбы? Ушуну Play Market'тен көчүрөбүз алдын ала. Биринчи Play Market'ке киребиз. Ушул жерде ссылкасы турат, ошол аркылуу көчүрсөңөр да болот. Же болбосо биринчи Play Market'тен көчүрүп алсак да болот. Мынакей достор, аутентикатор деп турат. Ушуну басабыз. Буну Play Market'тен көчүрөбүз. Аты эле бир кызыктай. Анан ылдый жылып туруп, бул жердеги плюс деп турат. Ушу плюс дегенди басабыз. Плюс дегенди басабыз дагы. Вывести ключ деп турат мына жерде. Ушуну басабыз. Бизге тиги жактан код берип атпайбы Латокенден. Ошол кодду бул жерге активация кылышыбыз керек. Мынакей, бул жерге өзүңөр унутпагандай кылып Латокендеги почтаңарды жазып, анан плюс Латокен деп койсоңор болот. Анан ал жакта Латокенден берилип аткан кодду бул жерге жазабыз. Код деп коеюн. Кодду бул жерге жазабыз дагы, анан добавить дегенди басабыз. Бул жерге болсо өзүңөр каалагандай сразу киргенде неме эстеп кала турган немени коесуңар. Латокен деп туруп почтаңарды жазып койгула. Эң ыңгайлуусу ушу. Анан бул жерге ключту жазып добавить кыласыңар. Добавить кылгандан кийин мындай болуп чыгат. Ушундай болуп чыгып калат. Мисалы мен жазганым мына Латокен Жолдошев деген почтам, Латокен өзүмдүн почтам, ушуга окшош мына. Бул мына убакыт өткөн сайын алмашып турат да. Ушул тиги жактан транзакция кылып атканда код сурайт, ошол мына код. Ушул кодду жазуу аркылуу транзакция кылабыз мына. 031-840 дейт, Ушуну бул жактан Латокенден сурап атпайбы, вывод кылып атканда бизге SMS болуп код келбей атат телефон номерибизгечи. Ошол себептен бул Google аутентикаторду жандырып атабыз. Ушул код аркылуу биз акчабызды бирөөгө которуп алабыз жана акчабызды вывод кылып чыгарып алууга болот.